Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздар урматтуу китепканачылар. Бүгүн китепканачынын блогунда алыскы Канадада биздин жердешибиз жаңы форматында жасалган китеп жөнүндө маек болот. Жана менин алгачкы кыргызча, англисче 100 сөзүм деген жөнүндө китеп жөнүндө айтып берет. Жана инста блог жөнүндө жана кызыктуу маалыматтар боюнча бүгүн биздин эфирде көрө алсаңар болот. Ошо алыска кетпей, Айсулайым, сизге ыраазычылык. Ошо убакыт бөлүп бергениңизге мантан. Бизде кеч болсо да, ошо ысык салам Бишкектен. Ошол андан кийин биринчи суроомду берип кетейин дедим эле. Ошол китеп жөнүндө биринчи идея каяктан пайда болду? Эмнеге китеп жаза баштадыңыз? Мен билген боюнча сиз финансист, аудитор экенсиз. Андан кийин кантип ушу творчествого кетип калдыңыз? Ошо жөнүндө. Саламатсыздарбы? Абдан сонун агартуучу проектиңер бар экен, долбооруңар бар экен. Мени ыраа көрүп чакырганыңарга абдан кубанычтамын. Азыр коомчулукка белгилүү болуп баштагандай, ушул менин кыргызча, алгачкы кыргызча англисче 100 сөзүм аттуу бөбөктөр үчүн өзгөчө бакчага жаңы барып баштаган, жаңыдан отуруп баштаган, жаңыдан мындай ата апа, нан, сүт деген сөздөрдү үйрөнүп баштаган бөбөктөр үчүн да китеп чыгарганбыз. Китеп чыгарууга биздин себеби, сиз айткандай, өзүм финанс тармагында эмгектенем, жогорку билимимди финанс тармагында алган, анан мындай жазуучулук тармагында такыр окуп билимим жок, тажрыйбам жок. Анан бирок ушул китепти жазып баштаганыбыздын себеби, мен Инстаграмда акыркы 5 жылдан бери өзүм кыргыз тилинде блог алып барам. Анан салттуу блогерлердей эмес, Канадада жашоомундай, анан мынча сом, баланча сом, анан карагылачы деген нерсе эмес. Бул коомдогу, биздин коомчулуктагы, ушу Борбордук Азиядагы айымдардын орду, деги эле адамдардын орду биз көмүскөдө деп калтырып кеткен, маани бербеген көйгөйлөрдү алып чыгып, анан мен өзүм ошол нерселерди кандай түшүнөм, анан коомдо калыптанып калган жана стереотип деп коебуз го, ошондой түшүнүктөрдү өзүм мээримде кантип талкалап жатам деген ой толгоолорумду бөлүшүп отуруп, анан блогум азыр 40 000 катталуучусу бар, ушундай чоң бир коомдук ишмердүүлүк чөйрөсүнө айланып кетти. Анан биздин акыркы 2 жылда жолдошум Арстан экөөбүз бала тарбиялоо менен аябай алектенип атабыз. Анысына үйдөн, ата энеңден, туугандарыңдан алыста экөөң эки башыңа жалгыз бала тарбиялаган дагы оор экен. Анан биз аябай көп изилдөөлөрдү жасап, анан бала жаңы төрөлгөндө биз эмне кылабыз, экөөбүз тең такыр кичинекей бала багып көрбөптүрбүз буга чейин, бөбөктөрүбүз да чоң. Анан көп маалыматтарды, китептерди ошо бала тарбиялоо боюнча багыттарды окуганыбызда көпчүлүгү ушу балдарга китеп окуп бериш керек, кичинекей кезинен баштап, 1-2 айынан баштап балдардын атайын өзүнүн жаш курагына тиешелүү китептери бар, ошолордон окуп бериш керек деген нерселерди угуп, анан ага чейин биз негизи биздин өзүбүз баары бир ошо Совет доорунун таасирин алып, билим ошол билим берүү системасында чоңойгонбуз да, канчалык деңгээлде эгемендүү, эркин Кыргызстанда балалыгыбыз өтө десек деле, дагы деле өзгөрүү боло элек. Анан биз Арстан экөөбүз тең 5 жашка чейинки балдар, өзгөчө эмчектеги балдар үчүн дагы китеп бар экен деген нерсени билчү эмеспиз да. Анан биз китепканаларга, китеп дүкөндөрүнө барып баштасак, 0 жаштан 2 жашка чейинки деген балдар тууралуу мындай чоң китеп дүйнөсү бар экен да. Ошол нерселерди көрүп биз аябай таасирленип, анан биздин балабыздын азыр 100гө жакын китеби бар. Үйдө англис тилинде китептердин баардыгы. Анан балабыз бакчага барып баштады 1 жаштан баштап, французча, англисче бакчасы. Анан үйдөн биз канчалык деңгээлде кыргызча сүйлөгөнүбүздө карабай, балабыз англисче, французча сөздөрдү көбүрөөк айтып аткандан бир аз кабатыр болуп, анан ушул китептери, ушундай 100гө жакын окумуштун китептери бар үйдө, ушулардын кыргызчасы да болсо дайыма эле которуп берип окуп бере берген аябай ыңгайсыз болот экен ата энеге. Анан кыргызчасы болсо даяр болсо, биздин менталитетибизге ылайыктуу кыргыздарды тааныта турганда китептери болсо аябай сонун болмок экен деп ойлонуп, анан былтыр Кыргызстанга барганыбызда дагы, быйыл Кыргызстанга барганыбызда дагы китеп дүкөндөрүнүн баардыгын кыдырып көрдүк да, Бишкектеги. Анан ошо баланын жаш курагына ылайыктуу 1-2 жаштагы балдарга мындай баракатуу бурчтары да ылайыкташтырылып кесилген, сапаттуу, эч кандай ичинде химиялык заттар болбогон, ууландырбай турган, ушундай сыяктуу кыргызча китептер такыр жок экен да. Биз Арстан экөөбүз аябай таң калдык. Бар экен ошондой жана картон барактуу деп айтып атышат азыр биздин окурмандар. Ошондой китептердин орусчалары бар экен, англисчелери бар экен, бирок кыргызча такыр жок экен. Анан биз Канадага келгенден кийин жолдошум Арстан биз Алмамбеттин менин алгачкы 100 сөзүм аттуу англисче бир 3-4 китеби бар. Ошол китептерди аябай жакшы көрөт да. Китептин ичинде сүрөт эле бар.
Анан ошол сүрөттөрдү эле атын таанып анан бала баары бир мындай узун жомокторду, узун сүйлөмдөр жазылган китептерди кызыгып окубайт экен да кичинекей кезинде, барыбир окуп берсең да кызыкпайт, бүткүсү келбейт, чыдамы жок. Анан ошол биздин китептин ошол 100 сөз деген китепти кыргызчасын жасап көрбөйлү деп жолдошум Арстан сүрөттөр сатып алып анан китептер тизип баштаганда мен инстаграмдан өзүмдүн блогумдан буга чейин айттым го, айткан себебим да ошол болчу. Биз балабызга ушундай кыргызча китеп жасап атабыз, 100 сөз үйрөнсүн деп десек ата энелер аябай кызыгып, бизге да болсо сонун болот эле деп анан менин окурмандарым дагы инстаграмда көбүнчөсү чет өлкөдө жашаган да кыргыздар да аябай сонун идея турбайбы, биздин балдарыбыз кыргызча биле албай атат, англисче чыгып калды деп анан алып эле дейин десем, менин Бишкектен да окурмандарым аябай көп. Анан алар балдарыбыз орусча, орус тилдүү болуп калды, кыргызча болсо аябай сонун болбойт беле деп анан ошол эле учурда силердин балаңар англисче сүйлөп аткан жакшы экен, биздин балабыз кыргызча орусча билет, эми ошол сөздөрдүн англисчесин билсе сонун болбойт беле деп бизге улам улам пикир алмашуулар жасап аткандан анан биз ошол алгачкы кыргызча 100 сөзүм деген эле китебибизди бир аз мындай трансформациялап өзгөртүп, баардык окурмандарга, баардык ата эненин ыктыяжын камсыздай тургандай кылып, анан кыргызчасын дагы, анан англисчесин дагы, анан англисчесин эгер окуса ата эне англисче билбей турган болсо, баласына окуп берип үйрөткөнгө ыңгайлуу болсун деп, анан кыргызча окумушун да жазып койдук да ошол жерге. Анан китеп азыр биз даана 2000 китеп чыгартып алып келгенбиз. Кыргызстанда басмаканалар жок экен андай сапаттуу картон барактан кесип китеп жасап чыгарчу. Ошол үчүн биз Кытайдагы басмаканалар менен сүйлөшкөнгө туура келди. Анан 1 тонна даана китеп болду. Бул китеп өзү чоң болгон үчүн мындай 1,5 килограммдык китеп да. Анан өзү барактары да чоң, мындай барактары да көрсөтөйүн. Мындай картон барактуу да, катуу да. Анан китептин ичинде мындай сүрөттөр, анан сөздөр эле бар да. Баланын жашоосунда кездештүү алгачкы 100 сөз да. Бала баардык сүрөттөрдү тааныйт, баардыгы мындай башка жерден мындай мындай баланын жашоосунан сырткаркы сүрөттөрдү кошкон жокпуз. Бала азыр үйүнүн ичинен же көчөгө чыкса көрө турчу негизги буюм-тайымдар, тамак аштар да. Анан азыр китепти таратып жатканыбызга 1,5 ай болду. Кыргызстандын эл баардык жерине жетти. 1,5 миңдин тегерегинде китептерди таратып ийдик. Азыр да 500 даана китебибиз калды. Биз күндө талбай таанытуу иштерин жүргүзүп атабыз азыр учурда. Рахмат, аябай кызыктуу бүт маалыматты айтып берип койдуңуздар. Эгерде ушул китептерди утуп алгыңыз келсе, бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ошол жерде шарттар болот. Ошол шарттарга ылайык сиз ушул китепти утуп аласыңар. Ошо китеп жазганда кандай кыйынчылыктар болду? Кандай бул биринчи китеп болду да, туурабы? Жана ага чейин китеп жазган эмес болчусуңар. Жок, менин жолдошум өзү жана дата аналист деп коебуз го азыр ошондой өзү деген Кыргызстанда Манас университетин бүтүп, эл аралык мамилелерди окуп, анан биз буга чейин Канадага келгенге чейин Туркияда жашачубуз. Анан Туркияда дагы мындай эл аралык уюмдарда иштечү. Анан биз Канадага көчүп келгенден кийин жолдошум кесибин алмаштырганга туура келди. Себеби Канадада ошо жана саясат, эл аралык уюмдар дегендер көп эмес да. Тескерисинче Канада башка өлкөлөргө жардам берген үчүн жанагы эл аралык уюмдардын көпчүлүгү, мисалы бисмал өлкөлөрдө болуп, анан бул Канадада мындай ал уюмдардын аз гана кичинекей гана бөлүмдөрү болгон үчүн, мындай сырттан жардам албаган өлкө болгон үчүн андай эл аралык уюмдар да көп болбойт экен да. Ошон үчүн жолдошум карьерасын уланта алган жок. Анан кошумча окуп, ошол тарамакка алмаштырганга туура келди. Бирок өзү айтып атат, азыр китепти биринчи жолу жасап канчалык кыйналып, баштан 4-5 ай отурду го ушул китепти, сүрөттөрдү тизип, анан сүрөттөрдү да сатып алып, анан аларды ылайыкташтырып тизгенге. Анан айтып атат, менин жүрөгүмдөгү баары бир чыгармачылыкка болгон, ошондой мындай гуманитардык илимдерге болгон кызыгуумду ушул китеп менен ушул китеп жазып баштоо мага аябай чоң жардам болду деп. Андан сырткары буга чейин биз китепти чыгаруудан сырткары, сүрөттү тизип койгондон сырткары дагы басмакана менен сүйлөшүү, китептин өлчөмү кандай болот, кандай болуп басылыш керек, кагаз тандоо, ошол эле кагаз тандоодо салттуу китептен сырткары бөбөктөр үчүн да кагазды башкача тандаш керек экен. Себеби бөбөктөрдүн организми, мээси жаңыдан калыптанып келе жатат. Анан кагаздар да бөбөктөр үчүн да өзгөчө белгиленет экен. Ал эле эмес, мисалы жана ичинде колдонулган боектор дагы мына ошол биздин эң негизги кыйынчылыгыбыз ошо изилдөө жасоого, ошол басмачылык негизи ишмердүүлүгүн
үйрөнүүгө аябай кыйналдык. Андан кийин экинчи кыйынчылыгыбыз биз Кыргызстанга таанытып баштаганда биздин азыр биздин окурмандарыбыз таарынышпасын, бирок көпчүлүк биз таанытууда абдан кыйналып жатабыз. Себеби биздин 0 жаштан баштап 5 жашка чейинки балдарга китеп сатып берүү, өзгөчө 0 жаштан баштап 3 жашка чейинки балдарга китеп сатып берүү, алардын билимине көңүл бөлүү деген түшүнүк биздин коомчулукта жайылбаптыр такыр. Анан ошондой эмчектей балага да китеп сатып береби деген сыяктуу суроолор аябай көп келип атат да. Анан бул китепти кантип окуп беребиз биз, анан кымбат турбайбы кетиңер деген сыяктуу комментарийлер аябай көп келип атат. Биз китеп чыгаргандан дагы китепти таанытууда аябай кыйналып жатабыз да. Маркетинг жагы кыйынчылык болуп калган турбайбы? Туура түшүнүп. Анткени сиздин сөзүңүз боюнча жаш ата энелер жаш балдарына мындай китеп алып берүү деген салты жок дегендей айткандай түшүнүп атам, туурабы? Андан кийин Арстан мырзаны дизайнер, иллюстратор, логист, дагы андан тышкары дагы бизнес процесстерин баарын койгон адам кылган турбайсызбы? Мен жалаң гана пикир берип аттым. Анан бул базарлоо иштерин көбүрөөк мен жасап атам. Элдерге таанытуу, түшүндүрүп берүү, анан атайын биздин Балаком деп биздин атайын да иш, бул бизнес чөйрөсү да болуш керек болгон үчүн биз расмий түрдө Балаком деп фирмабызды да ачып атабыз Бишкекте. Анан ошол Балаком брендин жаратып атабыз. Ошонун алкагында көп бөбөктөр үчүн китеп чыгаралы деген максатта. Анан ошол тармактарына көбүрөөк мен аракет кылып атам. Арстан болсо сиз айткандай калган каткан иштин баарын жасап атат. Анан азыр учурда биз экөөбүз эле болгон үчүн биринчи эле китебибиз чыкты. Анан азыр мындай менин алгачкы сандарым деген балдарды 1ден 10го чейин, анан эң акыркы бетинде 100гө чейин санаганды үйрөтө турган да китебибиз чыкты да. Азыр бул биринчи өрнөгү 1 айдан кийин Кыргызстанга жетет. Анан 3-4 китеп чыгарып алсак, анан бир аз кичине бутубузга туруп алсак, анан буюрса команда алып, анан иштин адистерин жалдайбыз го деген үмүттөбүз. Абдан сонун. Ишиңер өркүндөй берсин. Жана бул 3 китеп менен токтобостон Кыргызстандын бүт көптөгөн китептерди чыгарганга, кандай десем, бүт рынокко чыгаргыла, Кудай буюрса, Кыргызстан жөнүндө. Кыргызстандан англисче үйрөнбөй, Америкадан кыргызча үйрөнсүн деген максат койгула. Андан тышкары ошол китеп жазганда эң башында план кылып жаздыңарбы, же бул башында муну кылып көрөйүн, анан муну кылып көрөйүн, биринчи контент жасап көрөйүн, анан көрөйлүк деп, же план менен баштадыңарбы, же жөн эле илхом менен баштадыңарбы? Илхомдон мурун да көйгөйдү чечкенге аракет кылдык го. Менин Инстаграмда максатым дагы жана блог жазуу максатым дагы көйгөйлөрдү аныктоо, маселени аныктоо, анан чечүү жолун сунуп берүү да, альтернативасын берүү. Анан бул китепти дагы биз айтпадыкпы, Кыргызстанда такыр китеп жок экен деп. Анан баары бир сен канчалык чет өлкөдө жашасаң деле, канчалык Канадалык болуп калсаң деле жүрөгүң баары кыргызды тарта берет. Анан мен ошол Алмандын, биздин балабыздын аты Алманбет, Алман деп айтабыз. Китептерин көргөн сайын эмне үчүн ушундай сонун китептерди кыргыз балдары окуй албай атат, эмне үчүн жок деген. Ошол биздин жүрөгүбүздүн ичинде мындай ушул бир китеп менен баштап көрөлү, үйрөнөлү, анан мүмкүн болушунча ушу биздин негизги максатыбыз ушу Алманбет ушул жерде дүйнөнүн китептерин окуп аткан китептердин баардыгын кыргызчалап кыргыз балдарга да жеткирели деген максат менен башталып, анандай сиз айткандай илхам, ошо көйгөйдү чечүү деген нерсе түрттү окшойт да. Ошол үчүн анан Арстан тамашалап калып атат биздин китептерибиз бираз ургач экен деп, аркасынан 4-5 китептердин үстүнөн иштеп атабыз да. Бир илхам кийинки илхамды сөзсүз жаратат экен да. Жакшы. Андан кийин сиз китепканаларды карадым дедиңиз. Канадага китепканалар, китеп дүкөндөрү эмнеси менен өзгөчө экен? Анткени мисалы бизде мектептерде китепканачылар мисалы өзгөрүү деген үчүн биз китепканачынын блогундан аракет кылып атабыз. Кандай десем, китепкана мындай болуш керек, бул сүрөт түрүндө, видео түрүндө көрсөтүп атабыз, бирок кандай дух жөнүндө айтып бербейсизби? Эмнеси өзгөчөлүгү бар жана эмнени Кыргызстанга киргизсе болот? Кандай ой идеяларды айта аласыз?
Мен бул Канада абдан өнүккөн өлкөдө, өнүккөн өлкөлөрдүн арасынан дагы мындай эң жогорку 10 бактылуу өлкөлөрдүн арасына кирет. Ошондуктан мындай көпчүлүк нерсе мага жаңы көчүп келгенибизде идеалдуу сезиле берчү. Анан азыр бир аз айтып берейин, анан баардыгын толук азыр алып келип Кыргызстанга кое албасак да акырындан баштай берсек болот болуш керек. Бул биздин Канадада ар бир мындай район деп коебуз го, мисалы Орто Сайдын жаны болсо же дагы бир 4 микрорайон деген сыяктуу болсо дагы ар бир райондун өзүнүн китепканалары бар да. Бул китепканага студенттер барып, өзгөчө карылар барып, балдар барып убакыт өткөргөнгө китепкана шарттары аябай түзүлгөн да. Анан китепкананын эң жакшы жери ар бир жаш куракка китептин жанрларына жараша анан мындай бөлүмдөр болуп жасалган да. Анан бул жерде балдардыкын токтоло кетейин. Мен биринчи балдарды, биздин балабызды ошо 1 жашына баштап отуруп калган кезинде китепканага алып барып баштаганбыз. Себеби китепкананын ичинде балдар үчүн ойногон бөлүмдөрү бар да. Анан ойногон бөлүмдөрү ошо жанагы бакчанын атмосферасын берет. Анан ошондон сырткары дагы мындай бала ойноп атып эле анан баланын колу жете тургандай китеп текчелердин баарын тегерете коюп койгон, ичи ушунчалык кооз да. Бала эмес, чоң киши деле мен деле барганда чыккым келбейт да. Атайын жерде килемдер төшөлгөн. Анан килемдердин үстүнө отуруп алып, анан балаң менен мынтип колуңду сунуп китептерди алып, китептерден сырткары оюнчуктарды дагы коюп коюшат. Анан ошол жерде барып анан отуруп анан китепкананын мындай эң негизгиси баардык китептерден да оюнчуктардан дагы атмосферасы ушунчалык өзүнө тартат да балдардын бөлүмүндө. Анан мындай үйдө китеп бөлмөсүндөй нерсе берет да. Өткөндө мен азыр өзү Монголияда жашайт Гүлзар айым мени ушу эфирге чакырып анан балдарга кантип китеп үйрөтөбүз деген темада бир аз суроолорду бергенде анан ошондо айтты да, мен өзүм баламды алып барып көрө элекмин. Баялинов атындагы китепканага кызымды алып барсам 3 мүнөттөн кийин кетели деп айтты, деди да, кызы 4 жашта. Анан кандай кылсак болот депчи, китеп биздин китепканалардын ичинде балдарды кызыктырчу атмосфера жок экен депчи. Мен студент кезимде китепканаларга барып эле жүрчүмүн, анан ал кезде мындай тыптынч, боз жалаң эле боз полкалар сыяктуу сезилчү да магачы китеп текчелеричи. Анан азыр элестетип көрсөм, чын эле биздин китепканаларга ошондой атайын орун бөлүп, бир бурч бөлүп, анан балдар үчүн ылайыкташтырып, баарын жапыз жерге жакын, баланын боюна жакын кылып жерге түшүрүп, анан бир аз ичин ылайыкташтырып анан китептерди тизиш керек экен да. Анан ошондо ата эне барып анан баласы менен жерге отуруп анан окуп берген шартты түзүш керек го. Жакшы, рахмат. Жана сиздин блогерствого өтүп кетейин. Кыргызча күндөлүк, туура айтсам. Анан кийин ошол жерден бир эмени окуп калдым эле. Сиз да өзүңүз китеп жаза аласыз. Бул балдардан да тышкары, улуу эжелерге, айымдарга ошол китеп жөнүндө максатыңыз эмне? Ошол китептин жөнүндө эгерде купуя болбосо айтып бере аласызбы, же китеп пока чыга элекпи, же чыгабы, качан чыгат, ошол жөнүндө? Мен окуучу кезимде журналист болгум келчү аябай. Бирок өзүм мамлекеттик лицейде физика математика бөлүмүнө окуганына карабай журналист болгум келип кыргыз тили адабият сабагынан олимпиадаларга катыштым. Анан мен 11-класста мектепти бүтүп аткан жылда, ошол жылы 2008-жылы ага чейин 2-3 жыл эле болгон жаңы революция болуп, анан өлкөдө мындай абал тынч эмес эле. Анан ошондо үй бүлөм сунушу менен сен журналист болбой эле койбойсуңбу деп аябай мен оюмду ачык айткан адаммын. Анан мен келечегиме бир аз кабатыр болушуп, анан финанс тармагын окуганы тандап кеткем да. Анан бирок андан кийин 10 жылга жакын, 8-9 жыл финанс дүйнөсүндө болгону менен баары көкүрөктө калган нерсе акыры бир күнү чыгат экен да. Анан карьерам бир деңгээлге келип калгандан кийин анан адам бир 27-28 жаштарында жашоосун кайрадан анализдеп башталат турбайбы, мындай өзүн таануу процесси жүрүп баштайт экен. Ошол убактарда мен өзүмдөн өзүм эле ичимен койлошуп чыгып эле ойлорумду, күндөлүктөрүмдү жазып, анан ошондо азыр кудуретим жетип инстаграмга бөлүшүп койгонума мен абдан кубанам да. Анан бөлүшүп баштадым. Анан бөлүшүп баштаганда сен биздин ойлорду айтып жатасың деп, жазуучу сенин оюңду жазат деп коет го. Анын сыңары мени менен бир багытта ойлонгон саналаш окурмандарым аябай көбөйүп баштады да. Көбүнчөсү айымдар. Себеби биз айымдар болгондо, мен Марста жашабагандан кийин баарыбыз ошол коомдун мүчөсүбүз да. Анан менин көйгөйүм, менин жүрөгүмдү ооруткан маселелер башка айымдардыкын дагы оорутат экен да. Анан ошолорду жазып отуруп анан китеп чыгаруу пикири кайдан келди? Акыркы 2 жылда мындай мен мемуар стилинде жазылган китептерди аябай жакшы көрүп окуйм. Себеби мындай жазуучунун башына кирип алып, ошол каармандын аркылуу таанып аткандай сезилет да. Жалгыз эле бир адам
өзүнүн ички дүйнөсүн айтып берсе ошол форматты аябай жакшы көрөм. Анан узун китептерди окуганда да азыр баары тажап кетип атпайбызбы, маалымат көп болгон үчүн. Анан акыркы ошо 2 жылда мемуар эссе деген китептин ошо адайы жанрды тааныдым да. Анан бул жаңы багыт экен. Мисалы бир ойду айткың келген ойду бир китеп кылып эмес, 2-3 парактык эссе кылып жазып койсоң дагы, анан ошол бири-бирине байланышы бар эсселерди чогултуп, анан мемуар эссе деген китептерди чыгарып атышыптыр да. Анан ошолорду көргөндөн кийин, менин күндөлүктөрүм бышып жетилгенден кийин, мен азыр 800 контентим бар Инстаграмда, алардын 500дөн көбү күндөлүк түрдүү ойлор. Анан 500дөн ашык күндөлүгүм бар экен. Ошонун ичинен 200дөйүн тандай алганда, бирдей жанрга ичинде бирдей тематикаларга бөлүп алганда анан китеп чыгарсакпы деп ойлонуп жүргөнбүз. Себеби ошондой жаңы стилдеги китеп алып келгим келчү кыргыз адабият дүйнөсүнө. Анан азыр менин жолдошум кайра эле сиз айткандай биздин логист китеп тандап, 200 күндөлүктөрдү тандап ичин бөлүштүрүп басмаканага жөнөттү. Салыйдыкта деле 2-3 күндүн ичинде китептин алгачкы өрнөгү биздин колубузга келиш керек. Китептин аты жөнөкөйлүк, жаңы замандагы сулуулук. Жөнөкөйлүк келбетиңдин дагы, жан дүйнөңдүн дагы, коомдогу көйгөйлөргө болгон дагы, мамилең дагы баардыгы мындай жөнөкөйлүк да. Бул канчалык жөнөкөй болсоң, канчалык бийиктеген сайын жерге жакын болсоң, ошончолук сулуу көрүнөсүң деген теманы камтыган күндөлүктөр да. Ал китеп качан чыгат? Китеп чыгаруу машакаттуу иш экен. Мен ойлочумун 1-2 жумада эле жетсе керек деп. Азыр биринчи өрнөгү биздин колубузга тийсе, дагы 1-2 жума биз ичин редакцияласак, дагы алчусын алып, кошчусун кошсок, анан басмаканага жөнөтсөк, ал 1 айдын ичинде даярдайт экен. Анан Кыргызстанга жеткиче дагы 1-2-3 жума болуп кетет экен. Биз кайра эле Кытайдан бастырып атабыз, себеби кагаздары да сапаттуураак болот экен. Анан жаңы жылга чейин жетип калса абдан сонун болмок. Көп китеп чыгарбайбыз, бул 2000ди бастырбайбыз. Бир көп болсо 500-600 китеп чыгарат болушубуз керек деп ойлоп атабыз. Көпчүлүгүн да белекке таратып берем деген үмүттөмүн. Китептерди угуп алыш үчүн комментарияга ой пикириңизди жазыңыздар. Эмнеге бул китеп сизге керектүү? Айсулуу Алмаз, Арсланбек жолучу комментария калтырат. Ошонун алкагында бул китеп силердики болот. Китеп жөнүндө сонун Кудай буюрса жаңы жылда китебиз чыгып калса аябай жакшы болот. Анткени мен да андай блогторду көп деле окубачым, бирок кечээ сиздин блогторуңузду окуп көптөгөн сөздөргө аябай туура деп ойлодум. Анткени жакшы ойлорду айтыпсыз. Бирок мен азыр ал жака токтолбой эле коеюн. Анткени психолог болбогондон кийин бирок туура кандай десем кеңештер берген экенсиз. Анткени менин 3 кызым бар. Бактылуу ата эне болгум келсе, ошо кыздарым бактылуу болсо, ошо бактылуу болот экенсин деген ишенем. Мисалы айтып коет го, баягы күнү келинчегиммен тамашалап аткам. 3 кыз болсо 5ке путевка деп коет, жолдомо алынды десе, ошо 3 кызды өстүргөндөн кийин тозок деле райдай эле болуп калат экен деп койдум, тийишипчи. Ошол анан кийин эмнени айта кетейин, ошол сиз 10 жылдан ашык эмеде жүрөсүз, мисалы чет мамлекетте. Бирок Кыргызстанды аябай сагынасыз. Анан Кыргызстан өнүксүн дегенге сиз ошо китептер жазып, ой пикирлер жазып, өнүксүн деп ошо китеп аркылуу, творчество аркылуу сиз маалымат берейин деген максат деген деп ойлонуп атам да. Ошол туура да, менин оюм боюнча. Чоң рахмет, блогумду окуп чыкканыңызга. Баарын окуган жокмун, аябай көп экен. бир жарым саат. Анан көрсө Кыргызстанга өлкөңдүн, элиңдин өнүгүп өсүүсүнө салым кошкуң келсе, мындай узактан деле жасасаң болот экен. Анан ошонун ичинен эң жакшы нерсеси мындай бир агартуучулук иш жасасаң аябай жакшы нерсе экен. Менин ошол блогум аркылуу алгач энелерге, айымдарга андай дени сак мамиле деген түшүнүктү дагы жаш жубайларга мындай жайылтып келип атам. Анан ошол нерселердин баардыгы анан акыры барып анан мындай кульминациялык момент ушул болду окшойт. Кыргызстан жаркын келечеги үчүн балдардын билимине, балдардын жаркын келечегине биз салым кошушубуз керек турбайбы деп анан ошо китеп чыгарып, анан китепти дагы өнүктүрөлү деп баштаганыбыздын да
себеби ошол да. Анан ушул жерден айткым келет эле, көп, эгер угуп аткан болсо, көп чет өлкөдө жашаган кыргыздар бар. Эгер өлкөңүзгө салым кошкуңуз келсе, өлкөңүздөн жок дегенде бир адамдын болсо да жашоосуна таасир бергиңиз келсе, жакшы жакка оңдогуңуз келсе, сөзсүз Кыргызстанда жашабай деле койсоңуз болот да. Азыр дүйнө ушунчалык жакын болуп калбадыбы? Анан биз узакта жашаганым балким мен үчүн дагы көбүрөөк тажрыйба топтоп, ошол тажрыйбаларды жеткирип турганга балким абдан жакшы көпүрө да бул. Жакшы. Мисалы сиз азыр Угуп китеп атат. чыгарган кечиресиз, мен эме шум болбосун деп өзүмдүн микрофонумду өчүрүп койгом да. Мисалы жана ошол китеп жазылды, Кудай буйрса. Сиз айтпайсызбы, Кытай менен басмакананы таап, анан кийин заказ бердиңер. Сиз анын баарын онлайн эле кылып койдуңар да, туурабы? Кытайга барган жоксуңар. Эмесин, кагаздын сапаттарын Биз өрнөк суратып аттык да, китепти жазгандан кийин 2-3 биздин алгачкы китебибизди ушул китепти тандаш үчүн 10 китептин өрнөгүн алдык да. Биз 10 түрдүү кагаздарды алдык. 2-3 сыйра өрнөк келип кетти да. Анан ошонун баары эле ошол үчүн процесс бир 5-6 айга узап кетти да. Себеби барыш керек, алар китепти кайра басып чыгарыш керек, анан кайра бизге жөнөтүш керек, анан биз алардын баардыгын, китептердин баардыгын атайын кагаз өткөргөн жерге өткөрүп берип салганбыз, көрсөтүп элем. Болбосо биз ошо атайын тандап, анан ушул биздин кагаз, ушул биздин сапат болот дегенге чейин биз 10 чакты китеп алып кайра бериштик го, көрүп тандагычакты. аябай тандаган турбайсызбы? Жана Кыргызстанда андай китеп басып чыгарган табылган жок. Табылган жок. Андан сырткары дагы мындай азыр дүйнө ушунчалык өнүгүп атканда да мени аябай таң калтыргандан да мурун мындай бир кызыктуу аялда калдым да. Бул китептин көрдүңүзбү? Бурчтары ушундай тоголок болуп кесилет да. Бул атайын өзүнчө машинеге кесиш керек да бул китепти. Себеби бала деген оозуна салып алса, мисалы таңдайын тутуп кетпегидей же колун чукуп кетпегидей, балдардын китептеринин баарынын бурчтары ушундай тегерек болот да. Ушуну кескен машине жок экен Кыргызстанда. Балким бар болсо келип бизге, биз менен иштешиңиз айсулуу, сиздин китебиңизди биз баса алабыз ушундай сапатта деп айтса, кыргыздар менен иштешкенге даярбыз. Сырткары дагы бул китептер, бул дүйнөлүк сапаттагы китептер болуп атпайбы? Алмандын Канадада китептердин сапаты ушундай. Анан ошо Кытайдан бизге ылайыктуу учуп кетпегидей баа бергенге Кытайдын басмаканалары мүмкүнчүлүк берет экен да. Өзүнүн клиенттериңизге жөн эле китептин содержание эмес, кагазы да качественный болсун деген максат койгон турбайсызбы, туурабы? Андан кийин ал китептерди Кыргызстанда жана сиз айткандай сайттан жана сиздин Инстаграмдан сата алса болот экен, эгерде каалаган, мисалы, ата-эне болсо. Себеби мындай реалдуу бир киши сатып атканын көрүшсүн дедик, бирок биздин өзүбүздүн сүйлөшүп алган дүкөндөрүбүз бар. Бишкекте алдей дүкөндөрү балдардын, бөбөктөрдүн кийим-кечектерин сатышат. Ошол Жылдыз айым менен сүйлөшүп, алардын Бишкекте 2 дүкөнү, Ошто, Жалал Абадта бирден 4 дүкөнү бар. Анан Кочкор Атада, Кызыл Кыяда да дүкөндөрү бар. Ошол айым менен сүйлөшүп, китептерибизди сатып берип атат дүкөнүндө. Андан сырткары Бишкекте Данек Books деген китеп дүкөнү, Караколдо Dem Books деген китеп дүкөнү, андан сырткары башка региондордо китеп дүкөндөрүн таап сүйлөшө алган жокпуз. Биз Кыргызстанда болсок да өзүбүз Арстан экөөбүз барып келе алат элек, анан алыстан сүйлөшкөн аябай оор болот экен. Мындай физикалык адамдар эле мен сатып берейин деп сүйлөшкөндөр эле өзүлөрү сатып берип атышат да башка региондордо. Блогдун негизги максаты китепканачыларга болчу, бирок китепканачылар ошо китеп жазылып чыкканын, китеп чыкканын жана китептери каяктан алган маалыматтарды бердик деп ишенем. Мен сизге берейин деген суроо, мисалы, китепкананы жаңы стандарт, жаңы формат дегенде бул чоң каражат керекпи же ага кереги жокпу? Ошол өзүңүздүн көргөн китепканалар боюнча өз ой пикириңизди айтып бере аласызбы? Китепкананы жасоо үчүн мындай бир аз китепкананын ичин реконструкция жасоо үчүн аябай көп каражаттын кереги жок. Билем биздин Кыргызстанда китепканалар үчүн аябай чоң орундар берилген. Менин оюмча ошол жерден атайын бурч бөлүп, тамдарга сүрөттөрдү тарттырып, азыр Бишкекте жаштар ушунчалык прогрессивдүү кыйын. Китепканачылар мындай волончердук долбоорду жасаса деле ата-энелер өзүлөрү келип, менин оюмча ушундай китепкана оңдогубуз келип атат, келип ичине сүрөттөрдү тартып берип, оюнчуктардан коюп берип кеткилечи десе дагы мындай ата-энелер да жардам бергенге ушунчалык даяр да.
билесиз да бизде бир маселе болгондо эл аябай көтөрүп кетет го. Анан азыр менимче ошол китепканалар эгер такыр мамлекет тарабынан жардам болбой атса, албетте мамлекет тарабынан каралып бул нерселердин баары оңдолуш керек. Анан бирок ушул эле болгон ресурсубуз менен дагы оңдогубуз келип атат дей турган болсо, мисалы китепкананын бир бурчуна атайын бөлүп, атайын сүрөтчүлөрдү жалдап, анан жанагындай боз там, ак там болбош керек да. Тамга гүлдөрдү тартып, оюнчуктарды тартып, машинелерди тартып, анан жерге кадимкидей килем төшөп, анан жанагы полкаларды эле кичине жерге жапыз коюп туруп, анан баланын колу жете тургандай абалга коюш керек да. Анан бизде бул китепканада, анан билем мен студент кезимде акырынча кирбегиле, анан кайтарып, анан кирип баратканда мен ушундай коркуп, мындай ыңгайсыз абалда болчумун да. Анан бул жерде китепканада эч ким да эшикти тороп турбайт да, адамдар өз ыктыяры менен кирип анан кайра кетет. Эми албетте бул жерде эл дагы ошо китепканага кирип китепти уурдабаш керек экенин, тытпаш керек экенин, анан көтөрүп чыгып кетпеш керек экенин деген маданият болгон үчүн дагы ошондой шарт түзгөнгө оңоюраак болуп атат болуш керек. Бирок кирген чыккан жерден дагы эшиктен бирөө карап турган аба жараткысы келишсе дагы, макул карап туралы дешсе дагы, ары китептин ичине киргенден кийин балдар өзүн эркин, анан коркпогон сезиш керек да. Жана эжелер, китепканачы эжелер мындай коркутпаш керек да, менин оюмча. Сиз айтпайсызбы, творчество, кыргызча күндөлүк жөнүндө. Мисалы биз китепканачыларга жакында бир макала чыгардык, Кут билим деген гезитке. Бул билим берүү министрлигине караштуу гезит, анткени Кыргызстан боюнча ар бир мектептерге кетет, окуу жайларга кетет. Анан кийин ал жакта жетекчилиги менен сүйлөшүп, аларга да ыраазычылык билдирип кетейин. Алар да колдоп беришти. Китепканачылар макала жазганга бир полоса деп коет, бир баракты уруксат берди да. Эгерде макалалар жакшы жазып берсе, китепканачылар өздөрү макала жазып, өзүнүн опытын, өзүнүн жасаган жумушун, методдорун бөлүшкөнгө мындай кичине болсо да жетишкендик болду деген айта алам. Анан кийин анан көбүнчөлөр уялат да жазганданчы. Мисалы, сиз 5 жыл артта баштадыңыз, бирок башында жазганда аябай өзүңүздү коркуп, эмне деп жазсам, кандай кылып жазсам, туура түшүнөбү же түшүнбөйбү деген ошондой кандай десем, барьерлер болушу мүмкүн. Анан ошону кантип өттүңүз? Мисалы, китепканачылар балким өздөрү ар кандай бир кызыктуу темасын жазгысы келет. Анан кийин ошого бир кичинекей кеңеш берип кое аласызбы? Албетте, бизде кыргызда бир аз эме деп коебуз го, талант менен, касиет менен келет деп коебуз го. Жазуучулук дагы мындай адам канчалык жазайын десе да, кээ бир адам өзүн кыйнап пикири болсо да жаза албайт да. Мисалы, менин жолдошум Арсландын ушунчалык пикири көп, менин ойлорумду аябай талкуулайт, бирок отуруп жаза албайт да. Анан кээ бир адамдар жаза алат. Мисалы, мен бир нерсе жазайын дегенде, жана ыр чыккандай эле сөздөр өзү чыгат да, өзүчө. Мындай ойлор келе калганда ошол жерден жаза калбасам бүт учуп кетет, андай жоголуп кетет, андан ал сүйлөмдөр келбейт да. Анан ошондой бул дагы мындай макала жазуу өзүнчө башка нерсе болуш керек. Меники бир аз чыгармачылык болгон үчүн дагы мындай жазган мага оңоюраак сезилип атышы мүмкүн, мындай оңой сезилип атышы мүмкүн. Бирок биринчи барьерди сиз айткандай жеңиш үчүн эгер ошондой жазууга ашыгыңыз бар болуп, жазгыңыз келген ойлоруңуз бар болуп, анан бир жерге жазып койсоңуз, ошону бөлүшкөндө мындай сын пикирге даярданыш керек да. Эң биринчи барьер ошол. Анан да меники мисалы абдан оор темалар болгончу, мисалы менин кайын журтум келип атты, менин өзүмдүн туугандарым келип атты. Мен мисалы азыр кайын журтум албетте баарын түшүнүшүп, азыр баары колдошот, менин туугандарым да колдошот, бирок досторумдун көбүн жоготтум, туугандарымдын көбүн жоготтум, себеби өзгөргөн, жаңы менин ойлорумду кабыл алууга арамда даяр эмес адамдар аябай көп экен да. Анан эгерде сиз жөнөкөй мындай жалпы жөнөкөй эле гана макала жазып, эч кимдин мындай эгосун тырмап кетпеген макала жаза турган болсоңуз, анда коркпой эле бөлүшө берсеңиз болот. Анан эгер бирок коомдогу негизги көйгөйлүү маселелерди, мисалы менин блогдорум жазып бөлүшө турган болсоңуз, абдан өзүңүздү психологиялык жактан даярдашыңыз керек да. Себеби түрдүү сын пикир келет. Андан сырткары, анан эң сын пикирдин эң оору жакын адамдарыңыздан келет да. Сен кандай уятың жок турбайбы деген сөздөр келгенде, ошол сөздөргө даяр болуш керек да. Ошо даярданыш керек да. Мен мисалы Арстан тамашалап калат жолдошум, сен кандай кырдаал болбосуң да кыргызча күндөлүктү тандадың депчи. Менин тандоом бар болчу. Энем болсо да, кайненем болсо да, бир тууганым болсо дагы мен үчүн алардан кыргызча күндөлүгүм өйдө. Эгер менин кыргызча күндөлүгүмдү кабыл албаса, демек мени кабыл албайт ал адамдар деген түшүнүгүм бар болчу да. Мен ошондой мамиле жасайм да макалаларыма. Анан эгер
Даяр болсоңуз ошондой курмандык чалганга мамилелериңизди жасасаңыз болот да. Түшүнүктүү. Абдан сонун айтып бердиңиз. Анан кийин Инстаграмды мисалы көбүнчөсү биздики жаңы соц баракчаларга киргенде үйрөнө баштадык да. Мисалы азыр Фейсбукта китепканачылардын группаларын ачты, WhatsApp'та, Telegram'da бар группалар ачып, өздөрү бири-бирин кандай десем, консультация жагынан, бири-бирин колдоо жагынан группалар жиберип атат да. Бирок булардын да жаңы уровеньге чыгыш үчүн булар Инстаграмга өтүш керек да. Мисалы сиз Инстаграмда мен көргөн боюнча SMM Адистен да мыкты жасайт экенсиз да. Сиз ошо жаңы постерлер деп коет, жанагы баннерлер, ошолордун баарын өзүбүз кыласызбы, же Арстан мырза кылабы, же башка бир адис кылып беребиз сизге? Менин Instagram баракчам такыр эч кандай бул коомдук чөйрө болгон үчүн эч кандай каражат алып келбейт, эч бир нерсе рекламалабайм. Ошон үчүн азырынча менин адис жалдаганга каражатым жок. Антип деле мен ушу блогумду ушул абалга алып келиш үчүн Instagram'дан өзүнө көп реклама, көп акча куроттум да. Анан микрофон сатып алдым, анан камера сатып алдым. Деген сымал атайын бул блог жазып баштаганда компьютер сатып алгам. Анан көп аябай каражатты куроттум да. Анан азырынча менин адис жалдаганга бюджетим жок, тилекке каршы. Анан балким бир аз кыска кээ бир темалар үчүн вебинар өткөрүп, анан түшкөн каражатка адис жалдап, анан коомдук ишмердүүлүктү чоңойтсомбу деген да оюм бар да. Анан ал туурасында ойлонуп жатам. Анан жанагы баннерлерди жасоо үчүн Арстан бир аз дизайн тармагынан жардам берди. Анан бирок Инстаграмды башкаруу үчүн мен аябай көп окудум да. Орус тилдүү, анан англис тилдүү ошо блог алып баргандардын, ошо эксперттердин бир акчаны кантип алып барыш керек, кайсы убакта алып барыш керек, Инстаграмдын алгоритмин кантип түшүнүш керек, оюңду кантип жеткириш керек деген сыяктуу нерселерди аябай көп окудум да. Көп убакыт короттум. Анан мен балким азыр мисалы SMM адистерин окутасың десе деле ошолорду окутканга даяр билимим бар болуп калды болуш керек деп ойлойм да. Себеби өз жеке тажрыйбам, андан сырткары алган билимим дагычы. Анан албетте сонун болот эле эгерде командама бир 2-3 жаш адис кошуп алсам, анан алар мисалы жана видеолор жасагандан кийин, тарткандан кийин тилекке каршы кыргыз тилиндүү жеткиликтүү деңгээлде контент болбогон үчүн жана субтитр окуй турган программалар эч бир кыргыз тили тааныбайт экен да. Анан мисалы казак тилди тааныган программалар ушунчалык көп экен. Мисалы мен казакча деп киргизип ийсем кыргыз тилди, анан тандап анан бир 50-60% туура сөздөр таап чыгат экен. Анан бирок анын үстүнө бир канча саат отуруп ар бир видеону жасап чыгыш керек экен да бирөө. Мисалы азыр каражатым болсо, бир адис жалдасам, мисалы астына субтитрлер жазып берсе, айткым келген аябай негизги коомдогу ойлор мисалы көбүрөөк адамга жетмек да. Анан алар дагы Кудай буюрса кийинки тепкичтер деп ойлойм. Кудай буюрса блогубуз 40 миңден 4 миллиондон ашык болсун. Анан кийин кээ бирде мындай кызыктуу суроолор болуп калат. Эмнеге кандай десем, балким бул убакыттын тренди болобу, мындай аналитический маалыматтарды аз окушат, андан көрөк там бирөө пранк деп коет, же башкандай жаңы заман баптагы трендтерди жасаган жакшынакай роликтерди аябай көбүрөөк көрүшөт да адамдар. Жана тилекке каршы позитивдик маалыматтарды мен көптөн бери анализдеп ойлонуп жүрөм, көрүп жүрөм да. Позитивди азыраак көрүшөт экен да. Тилекке каршы негативди жазса адамдар аябай көбүрөөк окуйт экен да. Анан кийин сизден суроо берейин дедим да. Эмнеге? Оюңуз эмне айтып бере аласызбы? Менин ошо блогумдун жайылып көбөйүп кетпей атканын себеби сиз айткандай азыр мындай окууга кызыккандар абдан аз да. Бар, ооба, жок деп айтпайм, окугусу келген жаштар. Менин баракчамдын көпчүлүгү да 24 жаштан 34 жашка чейинки жаштар, окурмандар. Анан сиз айткандай азыр мен маселени айтып аткан негизги мисалы менин бир макаламды окугандан көрө сиз айткандай пранк көргөн аябай жеңилирээк да. Бунун дагы бир себеби билимсиздик аябай көбөйүп келатат да. Мен мурун көндөлүктөр жазып бөлүшүп атканда бул менин эле көйгөйүм, мен эле деген нерселерди ойлочумун. Анан бирок 40 миң адам менин баракчама айына 300 миң адам кирип чыгып турат да. Көпчүлүк кичте жазылбайт. Менин репутациям жакшы эмес болуш керек деп ойлойм. Себеби жана оор темаларды өзгөчө кайнене келин темаларын, күйөө темаларын жазганым үчүн мындай көпчүлүк кичте жактырбайт да. Анан
Менин оюмча ошол билимсиздик аябай көбөйүп жаткан үчүн, билимге кызыккандар үчүн жанагындай пранктар, жанагындай тамадалар, тойлор тууралуу нерселер аябай көбүрөөк просмотр алып, жана көрүү алып, элдер ошого кызыгып атышат да аябайчы. Окугусу келбейт эч ким 2 мүнөт эринет да, анан мага каттар келчү да, ушуну жазгандан көрө окуп берсеңиз өзүңүз, мен угуп алат элем депчи. Ошону эки эле баракты окусаңыз 3 мүнөтүңүз кетет да. Ошону окуп койгон эринишет. Анан мен жазуучумун да, жаза эле беришим керек. Мейли окугандар эле окусун деп ойлочумун. Андан кийин бул маанилүү маселени окугусу келбегендерге да жеткиришим керек турбайбы деп, анан жана өзүмдүн жанагы камерага чыгуу коркуумду жеңип, канча практика кылып, видео тартып көрүп атып, анан ошо видеолорду дагы чыгарып баштадым да. Ошону көбүрөөк көрүп атышат да, мисалы окуганга караганда. Жакшы. Ошол биздин да максат ошол, китепканачыларга маалымат жеткирүү. Мисалы мен мындай ойлодум да, негизги максат бул блог кайчактан башталды. Бир иш сапар менен барып, Эстониядан китепканаларды көрүп, анан кийин келсем максималдык түрдө 10 кишиге айтыш мүмкүн. 11-синде унутуп калам, 12-синде башка ойлорду айта баштайм да. Балким адам ушундай экен, мындай көп нерселерди унутуп калышы да мүмкүн экен, детальдарды башкача образды айтып калыш мүмкүн. Анан кийин кандай кылсам деп ошо китепканачынын блогун баштаган болчумун, активдүү түрдө. Буга деле кандай десем, хобби сыяктуу деп койсом болот. Анткени жумуштан тышкары ошону тартып, бирок мен бир китепканага түшүндүрүп, же 10 китепканачыга түшүндүрбөй, 2000 китепканачыга ошо бир ролик менен түшүндүрөйүн деген эме бар да. Бир видео менен 2000 китепканачыга түшүндүрө алам деген инструмент бар да. Анан ошону активдүү колдонууга аракет кылып атабыз да. Андан кийин ошо видеонда бизге жардам берип атканга балдар бар, волонтерлор. Марсель деген бала бул бизге видео тартып жардам берип коет. Колу убагы бош болгондо, мисалы. Ошол жана сизге дагы сөз барбы? Кошумча айткан акыркы айтылбай калды деген ойбу, Аябай менин айткым келгени, сиз да агартуучулук иштин жолунда экенсиз да. Бул агартуучулук иши аябай татаал экен, оор экен. Анан сизге дагы такыр мотивацияңыз жогобой, баштаган ишиңизди дайыма улантып кеткенге, дайыма кубатыңыз, энергияңыз болуп турсун, жашооңузда, жеке жашооңузда дайыма жан дүйнө тынчтыгын берип, жеке жашооңузда сонун болсун. Мен чакырганыңызга аябай кубанычтамын. Сизди аябай күттүрдүм. Кечирип коюңуз, менде Facebook'tan ayrı көп каттар келет да, сиздин катыңыз улам эле ылдый жакка түшүп калат да, ачып окуй. 2 ай күттүк. Жакшы. Анткени бул убакта да аябай көп да жумуштар болуп калды. Анан балким ошол убакытта болгондо жакшы болду да. Анткени бул китептин жаңы башталып аткан убакыт болчу да. Кыргызстанга келе элек убакыт болчу. Балким азыр болуп да убакытта туура келди деп ишенем да, белдер. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу китепканачылар, бүгүн биздин эфирде Айсулуу айым болду. Жана My First 100 Kyrgyz English Words деген китептин автору. Мен алгачкы кыргызча, англисче китептин 100 сөздүгүнүн автору Айсулуу айым болду. Китеп жөнүндө, блог жөнүндө, Instagram жөнүндө жана китепкана жөнүндө кыскача болсо да маалымат бөлүшүп берди. Сизге да чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Бул китеп менен токтобой сиз кыргыз тилин өнүктүрүүгө жана жаш биздин жарандарга консультация жакшы жардам берсин. Ошол сиз менен таанышканга кубанычтамын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ошол көрүшкөнчө. Чоң рахмат чакырганыңызга, сизге да ийгиликтер. Рахмат.